Коргоочулар көрсөтүүсү эфирде. Достук командасынын коргоочусу Ташим Айлыбашевдон маек кылдык элек. Азыр эми Ынтымак командасынын коргоочусу Дастандан. Бул ат Артик деген ат. Анан Дастанды чүрбөй эле койчу дейт, кайра үстүнө чыгара албай жүрбөйлү депчи. Дөң-төң иштеп жүрбөйлү депчи. Бийигирээк болуп атат деппи? Бийигирээк болуп атат бул депчи. Дастан, аргымак жөнүндө айтсаң. Аргымак былтыр чемпионатта алынган. Азыркы жетекчибиз Нурсултан Майкен аты. Былтыр ушу күзүндө Мирбек деген майкебиз болчу. Ошолдон сурап барып, нарын жергесине алып барып чемпионатта чапканбыз. Ошондо жагып калып ат. Анан командага алдырып алдык. Коргоочулар ушундай балбан, бийик, жоон старттан улактын үстүндө туруп бере тургандай, казан корса жиреп чыгара турган аттарды минесиңер да. Бул аргымак, сен ушул Ынтымак командасында коргоочусуң. Оюңдагыдай болуп атабы сага? Буюрса бул эми Вышкада жаңы биринчи оюн көргөзөт да, жогорку лигада. Чемпионатта жакшы эле оюн көргөздү, эми Кудай буюрса жакшы оюн көргөзөт деген үмүттөбүз. Чемпионаттагыдай эле жүрүп берсе, Оюңдагыдай эле болот. Оюбуздагыдай эле болот буюрса. Эми бул ата теги Күлүктө жүргөн экен да. Анан бизге ушул лака келип калды булчу. Демек, бу линиясы бар экен да бул, Линиясы бар экен. Тозот, түзөт. Күлүк дагы. Күлүктүгү дагы бар, Күлүктүгү да бар. Ынтымакта азыр бир экинчи ат го дейм күлүктүгү боюнча эле. Биринчиде баягы эле Роккида. Роккиден кийин эле Желтаман бар. Ошодон кийин эле ушул буюрса. Буюрса быйыл дагы жаңы аттар келип атат командабызда. Ушул аттар менен буюрса оюн талаасына чыкканга даярбыз. Иншалла буюрса. Өзүңүздөр көргөндөй, Дастан ушул аргымак менен өз айткандай оюн талаасынан көрөбүз. Ийгилик, бөөдө кырсыгы жок. Кудайым буюрса бүтүндөй кыргыз элибизге өтө бир кубанычтуу, сүйүнүчтүү оюн көрсөтөт деген ой максат менен элдин баардыгы экран аркасында көрүп атат. Рахмат силерге да.